Кыргызстанда ок атуучу куралга уруксат берүү актылуу токтотулду. Качан уруксат берилери азырынча белгисиз. Мындай чечим алдыдагы президенттик шайлоого карата коомдук тартипте камсыздоо жана укук бузууларды болтурбоо максатында болгон. Ош шаарында жалпы ок атуучу курал саткан 4 дүкөн бар. Ошондой эле ар бир райондо бирден куралдарды сатуучу жай бар. Шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу коомдук коопсуздук үчүн курал саткан жайлар ишмердүүлүгүн токтотту. Бул өлкө боюнча орун алган жагдай болууда. Учурда Ош шаарында бардык ок атуучу курал саткан дүкөндөр жабык турат. Алардын иштөөсүнө белгисиз мөөнөттө чек коюлган. Ачык коюп баласы алып өзүнө атып алган учурлар болгон. Ошондой жол берүү максатында үйлөргө кыдырып, ошол курал алып атайын каттоодо турган жарандардын үйлөрүнө чейин атайын милиция участкалык инспекторлору, андан башка тиешелүү кызматкерлер биргеликте текшериштерин жүргүзүп атат. Ошондой эле көмүр кен казган азыр учурларда жардыруучу заттарды иштетишет, алардын коопсуздугу боюнча дагы текшерилип атат. Анан мына жаңы жылга карата жардыруучу ар кандай баягы заттар, салюттар бар, баягы тез күйүүчү зат. Алардын сакталышы боюнча дагы атайын складтарда каралып, анан белгилүү лицензиясы бар гана сода дүкөндөрдүн ээлерине гана уруксат берилген, барына эмес да. Ички иштер министрлигинин 11 декабрдагы буйругуна ылайык Ош облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын лицензия берүү тобунун кызматкерлери жерлердеги милициянын аймактык тескөөчүлөрү менен биргеликте каттоодо турган ок атуучу куралы бар жарандарды, жеке күзөт агенттиктерин жана жардыруучу заттарды сактаган мекемелерде текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Мыйзамсыз пайдаланган бүгүнкү күндө мына 2 күндөн бери бир факт пайдаланды. Бир факты аныкталды. Мыйзамсыз алып жүргөндө боюнча. Бул боюнча тиешелүү документтер толтурулуп, штрафтар каралган, ошол боюнча иш жүрүп жатат. Ал эми мыйзамдын негизинде жеке ок атуучу куралды пайдаланууда анын сактоо эрежелери, ошондой эле ички иштер министрлигинин уруксаат кагазы керектелип, коомдук жайларда колдонууга болбойт. Мыйзамда көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча адамдар ар бир адам анын психологиялык жактан соо болуш керек. Буга чейинки же мындан кийин дагы кандай бир кылмыштуу аракеттерге катышкан эмес адамдар болуш керек. Ошол эле мезгилде ал курал сактай турган атайын өзүнүн сейфтери болуш керек. Куралды колдонуу ыкмасын толук түрдө билиш керек. Ошонун негизинде гана адам өзүнүн коргоо үчүн курал жана аңчылык үчүн куралдарды алганга укуктуу. Буга чейин 4 октябрдагы болуп өткөн шайлоодо да ок атуучу курал саткан жайлар убактылуу коопсуздук үчүн жабылган. Мындай ыкма курал жарактарды тоноп кетпөө үчүн жасалат. Эскерте кетсек, мындан 2 жыл мурда Кара Суу районунда травматикалык тапанча менен атышып кеткен учурлар да катталган. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо да Жалал Абад облусунун Сузак районунда курал колдонулган жаңжал орун алган. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.